Урматтуу мекендештер, Супара онлайн радиосунун бүгүнкү коногу Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Өмүргазиевич Молдоахматов болууда. Студиябызга куш келипсиз дагы бир жолу. Алгач эле суроону ушундай бергим келип турат. Ушу Москвага бул сапарыңыз, иш сапарыңыз кандай максат менен болду? Кандай иш сапар менен келип калдыңыз? Биринчиден сиздерге рахмат. Жалпы сиздин жамаатыңызга ушу атай келип, убакыт бөлүп, ушу бир пикир алабыз дегениңиз бул аябагандай чоң нерсе. Эми Москвага бир гана максатта келдик. Ушу Москвада, жалпы Россияда, Орусиядагы биздин мекендештердин негизги көйгөйлөрүн талкуулап, иликтеп, аныктап, анын чечүү жолдорун талдап, анан ушу мекенге кайтуу менен ошолордун чечүүсүндө иштөө. Андан тышкары бир эки чоң долбоорду алып келдик. Бул биринчиси мына кечөө тапшырып бердик мугалимдер комитетине китептерди. Ошо Орусиядагы, өзгөчө Москвадагы кыргыздардын китепканасын ачууну демилгеледик да. Анан Кудай кааласа азыр аябагандай жакшы фонддордун китептерин алып келдик. Бул Чыңгыз Төрөкулович Айтматов улуу жазуучубуз. Мына ошонун бардык чыгармаларынын томдору, ЮНЕСКОга кирген биздин билесиздер материалдык баалуулуктар бар. Бул Боз үй, Шырдак, мына ошолордун түп нускаларын алып келип бердик. Кыргыздын кодекси деген китептер бар. Улуу академик Металип Мамытовичтин китептери. Мына ушундай улуу инсандардын китеп жыйнактарын чогултуп, атайын ушу Москвада кыргыз китепканасы болуп, мекендештер таанышып, көнөргөз дөөлөттөрүн унутпастан ошону көтөрсүн деген максатты көздөдүк. Мугалимдер аябагандай сүйүнүч менен кабыл алды. Учурдан пайдаланып мен ушу Эртабылда агайга, бардык учакта мурунку иштеп кеткен мугалим биздин агай эжелерге мен ыраазычылыгымды билдирем. Экинчи билесизби, бул бир топ маселе бар. Баарыбыздын башыбыздан өтүп аткан нерсе бул жанагы авиабилеттин баасынын кымбаттыгы. Мына ошону мекендештердин өзү менен дагы бир сыйра талкуулап, сүйлөшүп, анан Кыргызстанга кайтуу менен ошол маселени курчураак көтөрүп, тийиштүү өкмөт өкүлдөрүнө, парламентке жеткирүү, анын чечүү жолдорун талап кылуу деген маселени көтөрүп атабыз. Бир, экинчи шайлоо. Шайлоодо ушунда Орусияда 1,5 миллион бейрасмий кыргыз жүрсө, ошонун 90% ошо Орусияда жүрүп атпайбы? Шайлоодон укуктар чектелип калган да. Катыша албайт. Мына 17-жылы президенттик шайлоодо болгон 17 миң гана биздин жаран келе алган. Анткени шарт жок. Мына ушундай кырдаалдарда шайлоого катыштыруу укугун берүү, урналарды көбөйтүү маселесин талкуулайлы деген маселе. Бул өтө курч турат да. Себеби 1 миллион биздин жараныбыздын укуктарын чектебешибиз керек. Бул баш мыйзамда, мыйзамдарда каралган. Анан дагы бир кызыктуу нерсе болду. Башка мамлекеттерди карап көрсөк, айтор ушу эмгек мигранттарына деп арналып эстеликтер тургузулат экен да. Данияда, Польшада көп жерде бар экен, Россиянын көп шаарларында бар экен. Анан биз дагы ошону демилгелеп чыктык. Кудай кааласа мына бүгүн саат 8-де жыйын болот. Ошо Россияда, Москвадагы эң күчтүү активисттер, лидерлер менен кезигип атабыз. Бай пикир алышып, бир тууганча баарлашалы деген максатта. Ошол жерден сунуш кылабыз. Кудай кааласа аркы жылдын жаз айына чейин деп атабыз. Кыргызстанда эмгек мигранттын энесине арналган эстеликти тургузалы деген демилге болуп атат. Бул символикалуу. Сыртка чыккан Кыргызстанда болот. Эмне үчүн Кыргызстанда, эмне үчүн эмгек мигранттын энесинин эстелиги? Анткени мындай бир белги болуш керек да. Баласы чыгып кетсе, айланайын уул кызым, өзүңдүн мекениңде ата энең энең күтүп атат деген. Эне бул өзүңдүн ата мекениң деген, ата журтуң деген көп символикалык маселелер бар. Анан миграция тийиштүү маселе болсо, ошонун тегеретесинде адамдар чогулуп иш чара өтө турган болсо, ак үйүнө да, көк үйүнө да жете тургандай, түшүнүктүү болот тургандай болот да. Мына ушуну талкуулайбыз. Көп маселе, анан келгенибиз бир эле нерсе, ушул жерде жашап, иштеп аткан, окуп аткан мекендештердин менен пикир алышуу, сүйлөшүү, көйгөй болсо жардам берүү. Жакшы, ошол азыр дагы бир маселени айта кеттиңиз, ушул авиабилеттер боюнча. Авиабилеттер акыркы мезгилде биздин авиакомпаниялар конкурент жеңе албай калды. Туруштук бере албай калдыбы? Биздин авиакомпаниялар уже
баягы башка авиакомпаниялардын катарында көрбөй калдык да. Мен түшүндүм сизди. Анан башка компаниялар каалагандай бааны коюп алып эле биз көп болуп атпайбызбы? Москвадан учуп аткан, Россиядан учуп аткан. Ушул маселени чечүүнүн жолдору жакынкы күндөрдө кандай болуп атат сиздерде ошол? Эми ар бир нерсени ачык сүйлөшүп турган жакшы да. Анан өзгөчө ошо миграция тийиштүү маселени талкуулап атканда мынанча күнү мына бир эки маселе чечилет деп койсоң жалганчы болуп чыгып каласың. Ошондуктан авиабилеттин баалары боюнча мен сиз менен толугу менен кошулам. Билесиздер, мына жакында бизде чоң бир мыйзам кабыл алынган. Бул ачык асман. Билесиз, ачык асман кабыл алынганда бул жерде бир эки авиакомпанияга туруштук баягы кандай десем, алардын үстүнөн дагы мындай ачык болду. Башка компаниялар киргенге шарт түзүлдү да. Мунун жакшы жери авиабилеттин ички жана сырткы учуусу арзандайт. А бирок эмнегедир Орусияга арзандаган жок, кымбаттаганын үстүнө кымбаттап келатат, туурабы? Анан сиз айткандай өзгөчө Орусиянын авиакомпаниялары басым кылып атат да. Биздин компаниялар көрүнбөй калды да. Анткени ачык асмандын коркунучу ушунда болчу. Коркунучу чоң башка мамлекеттин баягы компанияларына туруштук бере алмак эмес. Бул конкуренцияны жеңиш биздин бир 4-5 самолет менен кантип баягы күрөшө алат алар менен, кантип ошол базарды талаша алат. Мына ошондуктан демпинговать этип бааларды көтөрүштү. Бу жерден өкмөт түздөн-түз жоопту. Өкмөт түздөн-түз ушу менен иштеш керек. Тийиштүү антимонополия иштейт бизде, билесиздер. Тышкы иштер министрлиги менен өкмөттүн баардык өкүлдөрү бул перелетторго жоопту. Эмнеге ошо Орусияга болгон авиабилеттин баасы кымбат? Эмне үчүн Туркияга, эмне үчүн Дубайга, эмне үчүн башка мамлекеттерге арзан? Суроо берип көргөнсүз өзүңүзгө. Анткени Орусияга күнүнкүсүн күндө самолет учуп турат. Анткени ошол эле Аэрофлот же башка компанияларга Кыргызстанга учуп Бишкек Оштон алып келиш аларга кирешени аябагандай чоң түшүрүп берет. Көрдүңүзбү? Мына ошон үчүн бул баардыгы өкмөттүн колунда турган маселе. Үчүнчү жагы бар. Биз ЕЭПтин ичине киргенбиз да. 5 мамлекет бар. Мына ошо ЕЭПте атайын кабыл алынган ушул авиаперевозкалар боюнча бардык тармактар боюнча тийиштүү келишимдер, макулдашуулар бар. Ошолорду биз пайдаланышыбыз керек. А биз пайдалана албай атабыз да. Мына бөлүнө турган гранттар, бөлүнө турган кредиттер, атай берилген преференциялар, экономикалык жакты жакшыртуу боюнча жол жоболор, тийиштүү мыйзамдар, тийиштүү ошо бир кандай десем, бир келишүүлөр биз тараптан же талап коюлбай атат, же макулдашууга келе албай атабыз да. Карасаңыз, мына ошо Москвадан эле эң көп тыйын каражат тапкан ким? Армяндарбы? Ачык айталы. Эмнеге? Анткени ЕЭПтин ичинде бүгүн ушу 5 мамлекеттин ичинен эң көп колдонуп аткан преференцияларды Армения болуп атат да. А эмне үчүн биздики аны колдонбойт? Мына көрдүңүзбү? Ошон үчүн жалгыз ошо ЕЭПке кирүү менен биздин эмгек мекендештерибизге жеңилдиктер каралды, текшерилбей калды, патент албай калды дегенибиз менен башка маселелер бар да. Мына ошолорго көңүл буруш керек. Мен сиз менен толук кошулам. Муну качан чечилет деп отуруп берген туура эмес. Муну талкуулашыбыз керек, улам айтышыбыз керек, мындай эфирлерге чыгып, айтып талаптар коюш керек. Антменчи маселе калгандан кала берет. Жакшы. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда конокто Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Өмүргазиевич болууда. Суроолоруңуздар болсо, түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып кетсеңиздер болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8926-322-4902 номерине WhatsApp'тан жазып койсоңуздар же түз эфирден чалсаңыздар, биз суроолоруңуздарды Жеңишбек мырзага жеткирүүгө аракет кылалы. Андыктан суроолоруңуздарды күтүп калалы. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Жеңишбек Өмүргазиевичтин өзүнө суроолорду түз эфирден берсеңиздер албетте болот. Ушундай бир жакшы бир саамалыктарды алып келатыпсыздар. Биздин эми мекендештердин маселелерин чечүүдө сиздердин элдин арасындагы маселелердин ар бирин укканга сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Партиянын жетекчилери, депутаттарда ушу Москвага келген саясатчылар тууралуу айткым келип атат да, ушул максатыңыздар эмне? Ар кайсы учурда келгенде бир көпчүлүк учурда эми шайлоого келет деп
бул жакта мекендештер дагы ошентип түшүнүп калышкан. Добушка. Ооба, шайлоого ушу добуш сатып алганы келет деп мындай тамашалап айтканда ушундай. Ушул сиздердин бул жолу келген максатыңыздар кандай? Рахмат. Мен сизге аябагандай ыраазы болуп атам да. Ушул эфирди жөн эле баягы жөнөкөй суроолорду бербестен, эгер курч суроолор болсо бериңиз, баягы ачык суроолор болсо берсеңиз, мен жооп берүүгө аракет кылайын. Анткени көбүндө бир түйшөлткөн суроолор бар да маселе. Өтө маанилүү. Анткени чынында көптөгөн саясатчылар шайлоо алдында каттаганы көбөйөт да. Мына жакында шайлоо болот да, 20-жыл шайлоо болот. Ошонун алдында айтор 120 депутаттын 120сы келип 120 бөлүктөн жолугушууларды өткөрүп калса таң калбашыбыз керек да. Мен бир дагы адамга жаман сөз артынан айткан эмесмин, айтпайм дагы. Атанын тарбиясын көрүп, мындай жаман экенин билебиз да. Мен ойлойм, ар бир саясатчынын, коомдук ишмердин, миграциялык маселе менен жүргөн ар бир инсандын өзүнүн жараткандын буйруган бир орду бар. Алардын ар биринин кылган кызматы бар деп мен эсептейм. Анан бирөө жылуу сөз айтса дагы, ошол мекендештин жүрөгүн жылыта турган болсо, ошол да эмгек болуп эсептелинет да. Бирөө келип соорото турган болсо, ошол да эмгек деп эсептелинет. Ал эми бизге тийиштүү 2003-жылдан баштап замандаш иштеп келатат да. Өзгөчө ошо Орусиядан башталган да эң биринчи иштер. Анан замандаштын артынан айтор миграция министрлиги ачылган. Замандаштын ишинин негизинде 100гө жакын мыйзамдар, нормативдүү актылар, атайын ошо жоболор, иш кагаздар иштелип чыккан. Бүгүн ошо колдонууда. Замандашты негиздеген кыргыздын сүймөнчөктүү уулу Өмүракунов Муктарбек Сүйнөлиевич ошо өзү ошока мигрант болуп иштеп жүрүп, ошол иштерди баштап кеткен. Биз бүгүн ошол иштерди улантуудабыз. Айрым жерлерин күчөтүүдөбүз. Ошо менен алекпиз да. Анан бүгүн дагы биз ошо жаңы мыйзамдар, тийиштүү кагаздардын үстүндө иштөө менен убара болуудабыз. Мисалы, эң орчундуу жана маанилүү айтор ушу Муктар Сүйнөлиевич баштап кетип, аягына жанагындай кырсык болуп жетпей калды. Мен өзүбүз үчүн биз ошо команда менен бир максат койдук элек да, ушуну бир жеткиреличи аягына деп. Бул эмне? Бул ушу атай мыйзам долбоору сыртка, Кыргызстандын ичинен сыртка чыккан ар бир эмгек мигрантынын жашоосун милдеттүү түрдө камсыздандыруу. Бул жана жүк 200 маселесине тийиштүү да. Ошондо эгерде кайсы бир жаран сыртка барып каза боло турган болсо, бир дагы диаспора өкүлү, бир дагы биздин кыргыз жарандарыбыз убара тартпастан, тыйын тыпыр чогултуп, ошо сөөгүктүү мекенге жеткирүү боюнча убара болбостон камсыздандыруу компаниясы, бул мамлекеттик болуш керек да. Ошол алып келип жакында өткөрүп берүү деген маселени чечмекпиз. Бул албетте бул мындай жаман угулат, бирок бул керек нерсе. Себеби жанагы айтып атпайбыз, миграция бул трагедия депчи. Трагедия. Эмнеге трагедия? Анткени 6 миллион элдин бейрасмий 1,5 миллиону сыртта жүрөт да. Мына ошондо салыштырып көрсөңүз, Ооган согушунда 10 жылда каза болгон кыргыздын жарандары санын салыштырсак, ушу акыркы чейрек кылымдагы миграциялык агымда бөтөн жерде жүрүп каза болгон адамдарыбыздын саны эбегейсиз чоң экен. Эбегейсиз чоң. Жылына бир гана Орусиядан 300-350 сөөгүктү алып атабыз. Бул трагедия. Ар бир Кыргызстандын жаранынын денинин сактыгы, анын жаны, жашоосу биз үчүн өтө баалуу чоң байлык болуш керек. Биз аябагандай чоң байлыгыбызды, адамдык акылды, тирүү адамдарыбызды, жарандарыбызды төрөп, чоңойтуп, окутуп, анан бөтөн жерге иштеткенге чыгарып коюп атпайбызбы? Мына мамлекеттин чоң кетирген кемчилиги, чейрек кылымда мамлекеттин жетишкендиги ушу болду да. Анан ошондуктан биздин бир гана максатыбыз бар. Бул бөтөн жерде жүргөн биздин жарандарыбыздын, мекендештерибиз, журтташ, бир боорлорубуздун кандай көйгөйү болсо ошол жака колубуздун жетишинче жардам берүү. Эгер жардам бере албай калсак да жылуу сөз менен ал адамдардын жүрөгүн жылытуу. Мына ушул максат. Калганы болсо баардыгы жараткан Алла Тааланын буйругу менен болот экен. Кандай насип этсе ошондой иш жүрөт. Албетте баарына жага бербейсиң. Баарына жага бербейсиң. Бирөө сын айтат, бирөө жакшы айтат, бирөө жылуу айтат, бирөө ачуу айтат. Иш ушундай, баарын көтөрүүгө билиш керек. Бул
жерде биздин мекендешибиз ушу бир суроо менен кайрылыптыр. Саламатсызбы, Жеңиш байке? Китептерди каяктан окусак болот деген суроо болуптур. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздарды бергенче аты жөнүңүздөрдү деле жазып калтырып койсоңуздар болор эле. Албетте биз түз эфирден окуп бергенге жакшы мүмкүнчүлүк болот. Китептер боюнча аябагандай көп суроо болуп атат. Мен ойлоп атам, ушу чекит коюш үчүн биз ушу Атай Бишкектен китептерди, жакшы китептерди алып келдик да. Аябагандай жакшы китептер алып келдик. Жана айткандай Кыргыздын тарыхы, этнография, философия, адабияты, тили, экономикасына тийиштүү баардык тармактардан китептер бар. Анан сүйүнтүп айткым келет, биз азыр пландап атабыз, мына балдар менен сүйлөштүк, биякта мекендештер менен сүйлөштүк. Бир Манастын 3 илтигин алып келебиз, ЮНЕСКОга кирген түп нускасын. Анан китептердин ичинде Карганбек Самаков агабыздын колу менен, Металип Мамытович, Бегалиев ушундай улуу инсандардын колдору менен келди. Ал жерде мекендештерге ийгилик каалайм деп колдорун коюп берди да. Бир жакынкы аралыкта сынган кылычты алып келип берели деп атабыз. Колдон келишинче аракет кылабыз, себеби билесиздер, сынган кылычты табыш аябагандай оор. Бир 50 болобу, 100 болобу, 200 болобу экземплярын алып келип ошо китепканага өткөрүп беребиз. Бул Москвадагы мугалимдер комитети анын төрагасы Эртабылды агайга өткөрүп бердик. Мен ойлоп атам, бүгүн кезигем а киши менен, бүгүн болбосо эртең кезигебиз. Анан бир ушундай бир видео обращение кылып, кайрылуу кылып, так даректерин айтабыз. Азырынча толугу менен ошо Эртабылды агайга кайрылсаңыздар, мен ушу эфирден да пайдаланып балдарга айтам, социалдык түйүндөрдөн таркатыштын, каяктан, кимден сурап китепти алса болот деп. Келечекте жакшы планыбыз бар. Москвада өзүнчө бир чоң китепкана кылалык дегенчи. Анан дагы бир жаңылык менен бөлүшкүм келет. Ушу айтор досторубуз менен сүйлөшкөндө мындай бир маселени айтышты да. Россияда төрөлгөн балдар, 3-чү поколение болуп атпайбы? 3-чү, 2-чи балдардын тилдерин жоготуп калуу коркунучу бар деди. Анан аларга кыргыз тилин үйрөтүү боюнча тийиштүү усулдар, китептер жок болуп атат да. Анан биз Жаныбек деген жакшы бир чыгаан жигит бар Кыргызстанда, ушу Баластан деген журналын чыгарат. Ошонун атайын Баластан бул кичинекей балдарды кыргыз тилин үйрөтүүгө. Ошол журналды биз бекер алып келип, Кудай буйруса баардык ата-энелерге таркатып беребиз. Ошо Россияда, эми башын Москвадан баштайбыз. Балдарын ким кыргызчага үйрөтөм дей турган болсо, ошо китептерди бекер алып барып беришет балдар. Ошо менен окуса болот. Муну ушу жаңы жылга чейин алып келип беребиз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда конокто Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Өмүргазиевич болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бизден комментарийлер менен түз эфирден кайрылып жазып койсоңуздар болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8926 322 49 02 номерине жазып койсоңуздар, биз түз эфир аркылуу окуп бергенге даярбыз. Урматтуу Жеңиш аке, биз эми аке деп үйрөнүп калганбыз. Мен ушундай бир дагы бир маселе тууралуу сиз менен сүйлөшкүм келип атат да, ушул миграциялык агым. Сиз азыр жана сөз кылдыңыз, 1,5 бейрасмий маалыматтарга караганда 1,5 миллион сыртта мекендешибиз сыртта жүрөт. Ушул миграциялык агымдын көйгөйлөрү тууралуу сөз кылсак, ушу көпчүлүк жана потенциалы бар, илимдүү, билимдүү, жакшы билим алган жаш мына мамлекет үчүн, эл үчүн иштей турган мекендештерибиз сыртта жүрүп калып атат да. Ушул мамлекеттик миграциялык агым тууралуу ушу пикириңизди уккум келип атат. Өтө узартпай, кыска айтканга аракет кылайын. Миграцияны жалпы Кыргызстанда жүрүп жаткан миграцияны биз ошо трагедия деп кабыл алып атабыз да. Эки бөлүп карап айтып берем, жаман жакшы жагын. Эмне үчүн трагедия? Анткени Кыргызстанда 6 миллион эл болсо, ошонун бейрасмий 1,5 миллиону чыгып кетип атат. Анын көбүнесе ошо Орусияда, Казакстанда, Туркияда, Түштүк Корея, дүйнөнүн 4 бурчунан кыргызды тапсаң болот. Бул элдин санынын агылып сыртка чыгып кеткендегиси. Бир. Экинчиси, биз жана салыштырбадыкпы? Согуш болуп аткан мамлекеттерде биздеги миграциялык агымда каза болгон жарандарыбыздын саны 10 эсе, 20, айтор ушу 100гө жакын эсе көп болуп атат да. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Бул трагедия да. Ар бир башка мамлекеттерде, мисалы, бир жараны башка мамлекетте барымтага калып калса, целый армияны көтөрүшөт да.
А бизде күнүмкүсүн күндө сөөктөр келип атат. Мына бул чоң трагедия. Анан үчүнчү, бул аябагандай чоң бир жанды кейиткен маселе, башка мамлекеттерде өзүнүн жарандарына аяр мамиле кылып, аларды окутуп, аларды дайындап, анан мамлекеттин келечеги мына силерсиңер деп мамлекетти колуна өткөрүп берет. Бизде төрөп, чоңойтуп, окутуп, анан бөтөн мамлекетке жиберип коюп атат да. Мына бул мамлекет үчүн чоң трагедия. Бул айтабыз го, ушу алтындарыбыз, көмүрүбүз, баардык кен байлык Кыргызстанда Менделеевдин 36 элементи бар. Кен байлыктарыбыз казылып атат депчи. Бул жаман көрүнүш. Бирок мындан дагы жаман биздин тирүү адамдарыбыздын акыл эстери сыртка чыгып кеткендегиси. Бейрасмий 1,5 миллион, мейли 1 деп коюңузчу. Ошо 1 миллиондун бүгүн эсепке алганда болжолдуу 70% жаштар түзүп атат. Бул эмгекке жарамдуу, экономикалык активдүү, ошо мамлекетке кызмат кылып, экономиканы көтөрө турган биздин жарандарыбыз сыртка чыгып кетти. Орусиядан мактанып атабыз го, мына өкмөт чыгарат го ар бир жыл сайын. Мына биз мигранттардан 2,5 миллиард доллар алдык депчи. Мен эми ачык сөздөрдү айтайын, кээ бирөөнө катуу тийиши мүмкүн. Айтор 2018 жылга карата 2 миллиард 400 миллион, 2,5 миллиард доллар сырттан келди. Бул которулган акчалар. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 7,5 миллиард доллар. Эми эсептеп көрүңүз. 7,5 миллиард доллар болсо, сырттан келген акчанын көлөмү 2,5 миллиард болуп атат. Ошонун 90% Орусиядан которулуп атат. Биз канчалык мактанбайлы, ошо силер иштеп аткан, ошо Орусияда иштеп атпайсыздарбы? Силер Кыргызстанга 2,5 миллиард которгонуңар менен Орусиянын экономикасына 30 миллиардтан кем эмес киреше алып келип берип атасыңар да. Мунун башка жагы да бар да, туурабы? Силер биздин ошо 1 миллиондон ашык жараныбыз экономикалык активдүү башка мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө салым кошуп атат. Бул мамлекетти ойлонто турган нерсе. Анан төртүнчү, албетте бул ар бир мекендешибиздин дени сактыгы. Мына көптөгөн балдар төрөлүп атат. Ошол балдардын келечектеги тили, маданияты, билими кандай болот? Жана биз айткан 1 миллиондун болжолду 70% жаштар болсо, ошо жаштардын 50%-дан кем эмес билими жок болуп атпайбы? Бул ачуу чындык да. Жогорку окуу жайында бүткөн эмес, атайы билим алган эмес. Алар 10 жылдан кийин кандай мамлекетке кайтып келет? Кандай иш кылат? Эгер билими жок болсо, тажрыйбасы жок болсо, бул мамлекетти ойлонто турган чоң көйгөйлүү маселе. Көрдүңүзбү? Анан бул жаман жагы. Жакшы жагы, айтор, мына былтыр биз чоң бир тегерек сүйлөдүк, ошол жерден бир сөз айттык. Буга чейин ушу мигрант ким десе, мамлекеттик бийлик, Кыргызстанда жашаган биздин журтташтар бул бир байкуш, бир гастарбайтер деп элестетишчү эле да. Билесиз да, мурун роликтер тартылчу, колуна шыпырга карматып шыпырткан, ошондо бир жакшы сөздү айттык, ошол Кудай каалап, мына бүгүн Кудайым буйрса, мамлекеттик деңгээлде ошо колдонулуп атат да. Мигрант бул, мен эми жалпы мигрант деп айтып атам, мындан эч таарыныч жок, бул дүйнөлүк процесс. Мигрант бул Кыргызстандын жаңы экономикасынын реалдуу инвестору деп атабыз да. Анткени силердин таап келип которгон акчаңардын негизинде мамлекеттин экономикасынын 3/1 кармап турасыңар. Эгерде силер иштебей кала турган болсоңор, мамлекетте экономика кыйрайт. Пенсия пособие, адамдардын жашоосу, жүрүп аткан жана баардык экономикалык кыймылдын баары токтойт. Бул чоң нерсеге алып келет. Мына ошондуктан жакшы жери бул реалдуу инвестор болуп атасыңар да. Экинчи, биз өкмөттөн суранып атабыз, ушу мигрантты реальный инвестор катары таанып, инвестициялык программа түзөлү, өзүнчө. Мына аларга шарт түзүп берели. Келсин, мына мисалы сиз иштеп атасыз да. Мамлекетке келем, 100 000 салам, мага бизнес жүргүзгөнгө, ишкерлик кылганга жеңилдик бергиле. 5 жыл кем дегенде жок деген, мейли 3 жыл деп кой. 3 жыл фискалдык текшерүүнү алып салалы. 3 жылга салыкты бошотолу. Ошондо сиз ээн эркин келип иштеп атасыз да. Мекен картты кабыл алалы эртерээк. Себеби Орусиянын жарандыгын алып алган канча биздин мекенде журтташтарыбыз бар. Алар келгенде же жер ала албайт, же үй ала албайт, же иш кыла албайт. Россиянын жараны катары мамиле болуп атат да. Мына ушундай маселелер караганда жакшы дагы жагы бар. Сиздер биякта жүрөсүздөр, канча деген балдар жүрөт, көбү тажрыйба алып атат да. Жапонияда, Түштүк Кореяда,
Индонезия көп мамлекеттерде, мына азыр экономикасы өнүгүп аткан, өнүккөн мамлекеттерде учурунда миграциялык агымды экономиканын өнүгүшүнө бурушкан. Мисалы Жапония кандай кылган? Бардык студенттерди, жаштарды мамлекеттик чечим менен сыртка өнүгүп аткан мамлекеттерге жөнөткөн. Муну экспат деп коет. Жөнөткөн дагы алар бар билим алган, тажрыйба алган, анан алган тажрыйбасын, билимин өзүнүн мамлекетинде пайдаланган. Ошондой эле орто жаш экономикалык активдүү жарандардын баардыгын сыртка чыгарган. Алар барат, мондай телефон сатып алса дагы өзүнүн мамлекетине келип, ушуну жакшыртуу менен иштеп, анан технологиялар өнүккөн. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз миграция экиге бөлүнөт да, 3D анан экспат деп. 3D бул жана кара жумуш, экспат бул жогорку квалификациялуу жумуш. Ошол жогорку квалификациялык экспаттык категорияга өткөрүшүбүз керек. Мамлекеттин эң чоң биздин эмгек мигранттарынын алдында карызы бар. Ар бирибиздин карызыбыз бар. Мына сиздерге таазим этип, карызбыз деп азыр ушу мамлекеттик бийликтен силерге болгон шартты оңдош керек. Жеңишбек Өмүргазиевичке, Замандаш партиясынын лидерине суроолоруңуздарды беришиңиздерди күтөбүз. Андыктан суроолорду комментарийлер менен жолсон биздин WhatsApp номерге 8926 322 4902 номерине кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Жеңишбек мырза, мына 2019 жылы эми партиялардын арасында көпчүлүк учурда мигранттар менен иштеп аткан партия катары сиздерди жакшы билебиз. Жана өзүңүз дагы сөзүңүздө айтып кеттиңиз, Раматул Мухтар агайыбыз ушундай бир жакшы иштерди жасап кеткен, ошонун ишин улантып атабыз деп айтып өтүп атабыз. 2019 жылы ушу кандай миграциялык маселелер чечүүдө кандай ийгиликтерге жетишип атасыздар, кандай иштерди жасадыңыздар? Анан ушуну менен кошо эле алдыдагы пландар тууралуу дагы айта кетсеңиз. Билесизби, эгерде сиз экөөбүз Кыргызстанда отуруп, анан эмне иш аткардыңар десеңиз, мен экономикалык мындай маселе, социалдык жагдайда мындай маселени чечтик деп айтсак жарашмак да. Анан миграциялык жагдайда ошо миграция боюнча көп нерсени кыла алган жокпуз. Депутаттык мандатыбыз жок экен, өкмөттүк полномочия жок экен, ыйгар муктарыбыз. Миграциялык маселелер көбүнесе жогорудан чечиле турган маселе да, билесиз да. Ошол эле биз сүйлөшкөн авиаперелеттер боюнча, ошол эле биз сүйлөшкөн ошо миграция тийиштүү бардык маселелер өкмөт, парламент, жогору жак менен чечилет да. Колубуздан келишинче аракет кылдык. Эгерде биз кайсы бир жерде кайсы бир маселени чече албай калсак, алдын ала мен кечирим сурайм. Мисалы 2019 жылы чоң маселе болду. Биз жана айткандай мигранттар Кыргызстандын экономикасынын инвесторлору дегенди киргизе алдык. Бүгүн бул президенттин, премьердин, спикердин, депутаттардын оозунан чыгып калды. Мени бул кубандырат. Демек, биздин эмгек мигранттарыбызды, биздин журтташтарыбызды инвестор катары кабыл алышты. Бул аябагандай жакшы көрүнүш. Экинчи, бир топ долбоорлорду алып келдик. Мына ошолордун үстүндө аз иштеп, жана ЖУК 200 боюнча мыйзам бардыгы ишке аша баштады акырында, Кудай буйрса. Алдыда көптөгөн пландар бар, аны учур менен бөлүшүп турабыз. Бизде бир суроо бар экен, мекендештерибиз кайрылып тур. Жеңишбек Өмүргазиев, саламатсызбы дейт. Шайлоо учурунда добуш берчү урналар бул жолу көбүрөөк болобу, кандай шарттар түзүлөт деген ушундай бир көбүрөөк жазды, мен кыскартып эле окуп бердим. 0981 деген номерде кайрылып тур, номерин. Жана сиз сурабадыңыз 2019 жылы кылынган жумуштар депчи, ошол кылынган жумуштардын бир тизмелерин айтып кетсек, бул ушу мекендештерибиздин эмгек мигранттардын жашоосун камсыздандыруу боюнча бир, могу шайлоодо урналардын санын көбөйтүү боюнча 2, алардын укуктук жактан камсыздандыруу жана юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча 3, анан ушу карындашым болуш керек, ушу берген суроосу аябагандай олуттуу. Анткени мындайда шайлоодо 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз шайлоо укугунан ажырап калган. Бул конституциялык бузулуш. Бул мыйзамдардын бардык бузулушу. Эми
өзүңүз ойлоп көрсөңүз, болгону Кыргызстанда 2,5 миллион шайлоочу бар экен. Ошонун биякта шайлоого укуктуу 1 миллиону жүрөт. Биякта пенсияга чыккандары же болбосо башка адамдар жок да, баардыгы шайлоо укуктуу паспортун көтөрүп жүрөт. Ошолорго урнаны ачпастан шайлоого катыштырбай коюп атабыз. Аларды шайлоо жана тандоо укугунан ажыратып атабыз. Бул туура эмес нерсе. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Мына Орусияда мисалы кыргыздар көп жайгашкан шаарларга консулдук департаментте гана ачкан укугубуз бар да, Россиянын мыйзамы боюнча. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөр жүргүзөлү дагы урналарды коелу кошумча. Билесиз да, кээ бир шайлоо референдумдарда мобилдик урналар колдонулган да. Эмне үчүн ошолорду колдонбойбуз? Же мамлекетке референдум өткөргөндө гана, конституция керек болгондо гана урналар колдонулат да, мындай шайлоо келе колдонулбай калабы? Мына ушундай маселе чында бар. Менин билишимче президенттин указы чыкты. Жазында президенттин указы чыккан. Ушу өзгөчө Россияда ушу кыргыздар көп жайгашкан шаарларда урналардын санын көбөйтүү боюнча, шайлоо участкаларынын санын көбөйтүү боюнча туура айталычы. Анан мен угушумча Красноярский, мисалы Екатеринбург, дагы бир ушу Москванын ичинде да бир 3 болуш керек, 3-4 бир участканы көбөйтүү боюнча чечимдер бар. Бирок канчалык деңгээлде ишке ашып атат мен билбейм чында. Бул аябагандай туура. Муну биз колдоп көтөрүшүбүз керек. 2010 жылы 20 миңге жетпеген шайлоочу келген. 2015 жылы 15-20 миң тегеретесине келген. 17 жылы президенттик шайлоодо 17 миң шайлоочу келген. Калган 1 миллион шайлоочу эмне келген жок? Анткени урна жок. Мына ошондуктан бул чынында актуалдуу маселе. Мен колдойм. Рахмат. Дагы бир суроо берейин. Анан эфирди жыйынтыктаганга аракет кылайлы. 1 саат бою биз жакшы бир маек куруп отурабыз. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо, дагы да болсо сиздерден комментарийлер менен же болбосо биздин WhatsApp номерге жазып койсоңуздар, биз эфир бүтсө дагы эфирден кийин суроолорду Жеңишбек агайдын өзүнө кайрылып жооп берип коюуну өтүнөбүз. Албетте сиздердин суроолоруңуздарды жооп бергенге ар дайым ушул түз эфирден болбосо дагы кийин сиздердин адресиңиздерге жеткирип бергенге аракет кылабыз. Андыктан суроолоруңуздарды дагы да болсо биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Ошо биз жантан бери ушу миграция деп атабыз, мекендештер тууралуу сөз кылып атабыз, өлкөбүз тууралуу сөз кылып атабыз. Ошол өлкөбүздүн ушу бир мына 28 жыл болду эгемендүүлүктү алгандан бери. Ушу дагы да болсо көп нерсеге жетише албай жүрөбүз, ушу өнүгө албай жатканыбыздын себеби эмне? Ушул тууралуу биз сиздин дагы көз карашыңызды бул бизди угуп аткан мекендештер, Кыргызстанда отурган ата-энелерибиз, жалпы калайык журтту 27 жылдан бери түйшөлтүп ойлонуп келаткан маселе да. Эмне эле башка мамлекеттер өнүгүү жолун тапты, а биз бир жолдон эле бир жерде эле отурабыз. Кечээ тойду көрдүңүзбү? Тойду. Ошо тойдогу баардыгын көрдүңүзбү? Мына ошол жооп да. Мен кыска жооп. Эки нерсени мен атагым келет. Биринчиден, мамлекетте башкаруу системасынын туура эместигинде. Бүгүн 2010 жылы кабыл алынган конституция парламенттик башкаруу дегенибиз менен бүгүн президенттик парламенттик башкаруудабыз. Аралаш. Конституция боюнча экономикалык жагдайга, мамлекеттин ички саясатына өкмөт жооп берет десек, тышкы саясатына президент жооп берип атат. А тышкы менен ички саясат экөө бир да, бир жүрүш керек. Жөнөкөй мисалы, ЕАЭБтин алкагын ала турган болсок, ЕАЭБтин ичинде мамлекеттин ичиндеги экономика, мамлекеттин сырттагы экономиканан бир да. Мына ушундай жагдайларды жоюш үчүн тез аранча жакынкы келечекте биз конституциялык реформага барышыбыз керек. Таза парламенттик дей турган болсок, президенттин ыйгар муктарын алалы дагы өкмөт башчыга берели. Бир жооптуу адам табалы. Туруктуу, сапаттуу парламент келиш үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарын дайындоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизели. Партиянын ичиндеги адамдарды тандоого шайлоочу укук берели. Ошондо сапаттуу парламент келет. Сапаттуу парламент туруктуу өкмөттү курайт. Туруктуу өкмөт ыйгар муктарын толугу менен өкмөт башчыга берсек, мына ошол жооптуу адам болот. Эртең эл дагы парламентте суроо алат. Бул бир. Экинчи, эмне үчүн өнүкпөй атабыз?
Эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Анткени эң чоң көйгөй бул кадрларда. Бүгүн экономика министрине, айыл чарба министрине, футболистти коюп туруп эшиктеги таладагы дыйканды коюп койсоң дагы эл билбей калып атпайбы? Экономика министрине экономиканы түшүнгөн адамды алып келиш керек да. Ошол тармакта иштеген адамды алып келиш керек, адисти алып келиш керек. А бүгүн андай жок да. Бүгүн тиги фракциянын лидеринин бул фракция лидерине карыз болуп калган. Мына коебуз да, мунаны алабыз деп чечим кабыл алат. Жада калса премьер-министрди түнү менен кеңешип фракциялар отурумда, премьерди ыргытышат дагы, жаңы премьерди коюшат. Мына нонсенс. Ушулардан кутулуп, кадрларды жаңы дайындоо менен алек болбосок, бардык иштер артта калат. Ошондуктан чоң көйгөйлөр бар. Бул качан оңолот дебесизби? Мен ойлойм, бул жаңы көз караштагы, креативдүү ой жүгүрткөн, дүйнөлүк процесстерди ойлоно билген, жаңы ааламдагы түшүнүктөр менен жашаган, мындай бир жаңы адамдар келгенде, мен жаштар деген жокмун, жаңы адамдар келгенде, анан жүрөгүндө мындай кыргыз мамлекети, кыргыз деп жашаган, соккон адам келгенде, адамдар келгенде анан оңолот деп мен ишенем. Эми ушул эле жерден өзүңүздүн сөзүңүзгө суроо бергим келип атат да, ушул жаңыча ойлонгон жаш кадрларды, баягы иштейм деп аткан кадрларыбыз көп да, ушул четте жүргөн кадрларды кайра ушул өлкөбүзгө тартуу, өкмөткө тартуу максаты ушундай пландар барбы? Сиздер пландаштырган, сиздин көз карашыңызда кантип тарта алабыз ушу чет жактарда жүргөн? Эң жөнөкөй да, эң жөнөкөй. Биз айткандай парламент сапаттуу болсо, өкмөт күчтүү жана туруктуу болсо, өкмөт өзүнүн ишине жооп бере тургандай боло турган болсо, анда ушул өкмөткө жана парламентке сиз айткан сырттагы биздин эр азамат уул жигиттерди алып келсек болот да. Ошолорду алып келиш керек да. Эмнеге дебесизби? Анткени бөтөн жерде иштеген, бөтөн жерде ошол элдин арасына аралашып, өзүнүн турмушун кура алган адам бул аябагандай чоң, күчтүү адам деп эсептелинет. Өзүнүн мамлекети эмес, бөтөн жерге барып өзүнүн турмушун кура алган адам. Элестетип атасыз да. Анан бул бир жагы, экинчи жагы бөтөн жерде жүргөн биздин ар бир журтташыбыз жүрөгүндө мекенчилдик деген өтө чоң өрчүгөн. Азыркы мамлекетте 6 миллион деп эсептебедикпи? Ошонун 1 миллиону деп коюңуз, болжолду чыгып кетсе, 600 000 пенсионер, 120 000 майып, 370 000 жөлөк пул алгандар, пособие алгандар, 74 400 мугалим, 15 000 тарбиячы, 12 000 милиция кызматкерлери, 10 000ден ашык коргоо министрлигинде иштегендер. Ушинтип бөлүп келсеңиз, бардыгын бөлүп келсеңиз, бир 1,5 миллион элибиз калат экен. Иштеп аткан. Бүжүрмөн иштеп аткан, кирешет чүрүп аткан. 1,5 миң ишкана бар экен. Салык төлөп аткан. Мына ушунун баары 32 000 мамлекеттик чиновниктин курсагын багып отурат да. Сиз, биз бардыгыбыз. Ошол 32 000 чиновниктин курсагын багуу менен барабыз. Биз иштейбиз, биз беребиз. Алар эмне кылат? Алар алат, алар чөнтөгүнө салат. Ошон үчүн экономика өнүкпөйт да, ошон үчүн мамлекетте жылуу жок да. Ошондуктан аябагандай олуттуу маселе экономика өкмөттүн түзүмүн курууда, парламентке алып келүүдө эң биринчи ирет сыртта жүргөн, ошол жакта иштеп, көргөн, турмушту башынан кечирген, жон териси менен жашоону сезген биздин патриот уул кыздарыбызды алып келсек, эч жаңылыш болбойт. Мына алардын күчүн, билимин, тажрыйбасын пайдаланышыбыз керек, колдонушубуз керек мамлекет үчүн. Рахмат. Сизге эркин микрофон, биз эфирди жыйынтыктап турган убакыт келди. Ошо четте жүргөн мекендештерибизге айтчу сөзүңүздү, жеткирчү сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Сиздерге рахмат. Сиздерге рахмат. Анан урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга амандык каалайм, узун өмүр каалайм, чын ден соолук каалайм. Бөтөн жерде жүрүп, мамлекетти унутпастан, мамлекетке чоң салымды кошуп атасыздар. Ар бириңиздердин алдыңыздарда бардыгыбыз карызбыз. Мына ошол мамлекеттин өнүгүшү, элибиздин жаркын жашоосу деп жан үрүп, балдарды окуталы, балдарды билим берели, алардын жашоосун жакшырталы деп жүргөн ар бириңиздерге терең таазим этип баш ийебиз. Бардыгыңыздарга амандык каалайм, жараткан Алла Таалам
жашообузду жакшы кылсын, жакшылыктарды насип этсин. Рахмат, аман болуңуздар. Рахмат, студиябызга дагы бир жолу куш келипсиз. Иштериңизге ийгилик. Ар дайым ушу биздин мекендештерибизди колдоп, кабар алып келип биздин мекендештерибиздин маселелерин чечкенге жардам берип жүрүүңүздөргө тилектешпиз. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Өмүргазиевич Молдахматов болду. Андыктан дагы да болсо суроолоруңуздарды комментарийлер менен калтырып койсоңуздар, биз Жеңиш байкенин өзүнүн адресине жеткиргенге аракет кылабыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Рахмат.